Çıkışkı. Albatta hazır bile krisalar yoktan da. А пока пошел вон, не мешай мне работать. Hayvanlar yok. Кыргызда балык башынан сасыйт деп коет эмеспи. Дегеним акыркы учурларда элге үлгү болуучу жогорку баскычтардагы бийликтин башчылары адекваттуу боло албай, өтө эле орой сөздөр менен элдин оозун ачыра баштады. Звонок етіп қойып келмейсің жоқ деген. Қашан бастайсың? Не oldu сұрап қоймайсың ба? Келерді берді. Өзіңде çalмайсың ба? Өзің структураңа. Сұрабайсың балалардан. Не oldu деп? Çıkışka барай. Çıkışka. Çıkışka. Премьер-министр КСДП партиясынан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков жаратылыш кырсыктарын жана өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу боюнча кеңешмеде. Архитектура жана курулуш боюнча агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмазбек Абдыкадыровду кууп чыкканы көпчүлүктүн эсинде. Айда берсем аз жумуштан, айда берсем. Аны айтасың анан кийин. Мен жөн айда бер Жээнбекти. Албетте мындай көрүнүш айрымдарга майдай жагып, чиновниктерге ушундай гана мамиле жарашат. Катуу кармап, керек жерден кубалап чыкса, куу эле жарашат дегендер да болду. Бирок мамлекеттик кызматкердин этикасы, жогорку бийликтин сөрүсүндө отурган өлкөнүн экинчи жүзү болгон адамдын эл алдында орой мүнөздө кууп чыгышы көбүрөөк талкууга алынып, ал мемге айланды. Çıkışka барай. Мамлекеттик бийлик бутактарында кандайдыр бир этиканы сактоо, субординацияны сактоо, ички эрежелер, мамлекеттик бир башкаруудагы маданият, этика деген маселе дагы өзүнчө чоң иш. Бул жагынан алып караганда дагы мен муну мындай эрдик катары баалабайм. Кайра бизди өксүгүбүз деп баалайт элем муну. Сыныктан башканын баары жугушту демекчи, бул окуядан кийин өкмөттүн майда чиновниктери да карапайым элге чочоңдой башташты. Чыгышке деген модалуу терминди бысмылда дегенде эле паспорт столдун кызматкери 25 сомдук бланк үчүн кууп чыкканы желдей таркады. Көп узабай эле Кара Суу районунун ЗАГС бөлүмүндөгү кызматкердин элге жасаган мамилеси талкууга түштү. Жогол бул жерден деп катарда кезек күткөндөрдүн көзүнчө жасаган мамилеси коомчулукта катуу талкуу жаратты. Чынары. Ne tartar mısın? Neyle tartar desin? Bas çınarı. Ne için tartayım? Şu aydınız bir ayda verilmeydi. Aydınız mı olmasa? Şu bir daha. Ne olmasa iş tıkıl olur buna dedi. Neyle tapşırmayayım ben? Ты докажи сначала, что ты мама тапшырдың. Tapşırgan ben sizge. Докажи. Докажи. Paranı şu yerden çıkart. Ты докажи, что ты мне документы сдал, и мне сразу çıkart берем. А пока пошел вон, не мешай мне работать. Мындай сөздөр алгач президент тарабынан көп айтылып, саясатчылар, милициялар, журналисттер ар кандай жаныбарларга, кемирүүчүлөргө, ал тургай бокко да салыштырылып жүрдү. Алгач жип кирип жүрүп, кийин коомчулук деле ага кадимкидей көнүп калгансыды. Albatta hazır bile krisalar yoktan da. Hayvanlar yok paşalı militsiyada. Jakında bilesiniz. Kaldıran службанын складынан автомат саткандар чыгып, милициянын соğu. Kaldıran службанын за склады менен милициянын начальниги жүрөт. Столько дерьма среди политиков, и извиняюсь, конечно, среди журналистов. Это плохо для страны. Президент менен премьерге эмне болду деп эс үчүн жыгыча депутаттар өнөрлөрүн көргөзүп, калдайган министрлерди ызалуу сөздөр менен көпчүлүктүн алдында басмырлап, келесоого теңеп, ыйык трибунадан басмырлаган учурларда кездешти. Берге келгендер келе сол кылат кезде мындайда чемчикеде чай сайрайсыз. Сагызганда. Рускелди мырза, мен убактым көбүн алып койдуңуз. Бул дары каражаттар жөнүндө мыйзам. Бул ал жактагы араб акчаларды жүгүтүү боюнча аракеттерге тоскоолдук жаратпайт, кайтанын күчөтөт. Негизинде соттун компетенциясына кирбейт деп атасыз бул маселени. Мен сизге азыр эле окуп бердим да. Биз өкмөт алып келген мыйзам, өкмөт. Эмнени окуп бердиңиз? Бунун мыйзамы сунушу кабыл 93-чү берене Конституциянын. Бүткүлү кабыл алынып бетти. Не 93 берене? Жооп бербейсизби? Башчысы бакшы болсо, жигити жинди болот дечү эле элибизде. Арине мамлекеттик кызматкер ириде өзү үлгү болуусу шарт эмеспи. Ал баскан турганы менен сүйлөгөн сөзү, кийген кийими жана балдарына берген тарбиясы жана жасаган ишмердиги менен элге алынат.
Тилекке каршы өлкөбүздүн чиновниктери маданияттуу башкаруучулукту көрсөтпөй кылган мамилеси вирустай тарап, ал майда кызматкерлерге да жуккан өкүндүрөт. Где секретка? Секретка есть, секретка. Вот так отключай секрет. Где секретка? Это секретка. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген кыргыздын таам айтылган сөзү бар эмеспи? Toyota маркасындагы матовый өңгө боелгон. Алдартынын баары караңгылатылган терезе менен Токмок шаарынан патрулдук милицияны көзүн илбей качкан бойдон кеминде нараң кууп кармашкан. Рулда болсо кадимки мурдагы мэр, азыркы Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башчысы Кубанычбек Кулматовдун уулу болуп чыкты. Патрулдук милиция эмнеге токтобогондугун, мамлекеттик органдын кызматкерлерине баш ийгендигин айтса, жөн гана ысык көлгө бара жаткандыгын айткан. Ата баркы менен каалаганын кылган кыргыз чиновниктеринин мындай бейбаш балдары бүгүнкү күндө канча болду экен? Канчасы дагы ушинтип ачыкка чыгат болду экен? Албетте аны убакыт көрсөтөр. Мындан улам элге акыл үйрөтөрдөн мурун алардын жакшы жашоосуна убада берердин алдында ар бир мен чоңмун деген чиновник өзүнүн маданиятын мыктап алса демекчибиз.